Кыштын суук күндөрү тез жардамга кайрылгандар 2 эсе өсүп кеткен. Учурда Фуркон Надировдун бригадасына эле бир суткада 20 жолкуга чейин чакырык түшөт. Кээде алар чакырган жерге жетишпей да калып жатканын айтат. Мындан улам айрым бейтаптардын туугандарынан жеме укканда учурлары болот. Аз маяна менен акыбети кайтпаган жумушка нааразы болуп, кээде ишин таштап кетүү тууралуу да ойлонгонун айтат. Естественно, это возмущение. Бейтаптын ата-энеси же туугандары тарабынан айтылган ачуу сөздөрү. Ал эми жолдо баратканда мигалканы иштетсек, башка айдоочулардын ачууланганы кээде жанга батып кетет. Бизди тийиштүү жерге жеткирип бараткан айдоочунун да коопсуздугун ойлошубуз керек да. Ушуларды карап туруп, кээде жумушту таштап кетким келет. Себеби маянабыз болгону 8000 сом. Мынча айлык менен жашаш кыйын, баары кымбаттап жаткан чакта. Азырынча Фуркондун жумуштан кетем деген оюн кесибине болгон сүйүүсү жеңип келет. Бирок кол шилтеп кетип калгандар да бар. Мындан улам кадрлардын бат-бат алмашуусу орун алган. Анын айынан учурда Бишкектин тез жардам станциясында 58 кызмат орду бош турат. Адатта суткасына 450-500 чакырык болсо, суук күчөгөн күндөрдөн бери телефон чалуулар 2 эсеге өскөн. Кече эле тез жардамга чалгандардын саны 820га жетти. Ал эми дарыгерлер бригадасы жетишсиз. Өзүңүздөр көргөндөй Бишкек шаардык тез жардам кызматында унаалардын орду минтип бош турат. Шаар кеңейип, калктын саны өсүп жатат. Ал эми машиналардын саны болсо ошол эле бойдон калган. Бишкек шаардык тез жардам кызматына 120 бригада керек болсо, учурда алардын саны 38 гана. Анын айынан 15 мүнөттө жете турган жерге тез жардам унаасы 30-40 мүнөттө араң барат. Мындай көрүнүш Борбор калаада калктын саны өскөнүнө да байланыштуу дешет адистер. Ушул жылдын башында каттоого турган гана жарандардын саны 1 миллион 245 миңге жеткен. Мындан улам тез жардам унаасы жана кадрлар толукталмайынча абал жакшырат деп айтуу кыйын экенин дарыгерлер да моюнга алат. Не от того, что мы там, предположим, медленно едем. Биз атайын жай жүрүп же жалкоолонгонубуздан кечигип жаткан жокпуз. Биринчиден бригада жетишсиз, экинчиден жол кыймылы. Өзгөчө кечкисин баары жумуштан кайтып келаткан маалда Абдырахманов Тынчтык проспектиси сыяктуу көчөлөр аркылуу өтүү кыйындайт. Андан тышкары жаңы конуштарга жетмегибиз азап. 48 конуш бар. Өтмөк жолдон ары жайгашкан тургундарга да барабыз. Сокулук менен чектешкен жерге чейин биз тейлейбиз. Андыктан чакырган жерге 15 мүнөттө жетүү керек деген Союз маалында бекитилген нормативке жетише албайбыз. Аралыкты жакындатуу үчүн шаардын 4 жерине подстанцияларды ачууда кырдаалды өзгөртүп алган эмес. Андыктан Бишкек шаарындагы тез жардам станциясынын жетекчиси дагы бир тез жардам станциясын ачып берүү өтүнүчү менен милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык бөлүмүнө жана саламаттыкты сактоо департаментине кызматтык кат менен кайрылган. Ал өтүнүч качан канааттандырылат белгисиз. Мээрим Ташыбекова, Аскат Касымбеков, НТС.